Саламатсыңар менин кичинекей досторум, ак көңүл, берешен досторум. Силерге кайрылуум эч качан сараң болбогула. Сараңдык бул жаман адат. Дал ушул жаатында ач көз соодагер жана сыйкырдуу үңкүр деген кызыктуу жомокту айтып берейин. Илгери алыскы бир шаарда Сараңбай аттуу соодагер жашаган экен. Сараңбай шаардагы эң бай адам болсо да, анын ат айтып тургандай абдан сараң жана ачкөз болуптур. Анын дүкөнүндө дүйнөдөгү эң кооз кездемелер, таттуу жемиштер жана жалтыраган идиш аяктар тизилип турчу. Бирок Сараңбай эч качан эч кимге жардам берчү эмес экен. Жада калса өзүнүн мышыгына да сүттү ченеп куюп берчү экен. Күндөрдүн биринде Сараңбай дүкөнүндө отуруп алтындарын санап жаткан. 1, 2, 3, 100, 1000 деп күбүрөнүп, тыйындардын шыңгыраган үнүнө маашырланып отурду. Дагы көбүрөөк алтыным болсо гана деп кыялданды ал. Мен бул шаардагы эле эмес, бүткүл дүйнөдөгү эң бай адам болгум келет. Ошол учурда дүкөнгө алыстан келген бир саякатчы баш бакты. Ал абдан чарчаган көрүнөт. Саламатсызбы, соодагер мырза? Мен абдан суусадым. Мага бир кесе суу жана кичинекей нан бере аласызбы? Акчам түгөнүп калды, бирок сизге кызыктуу сыр айтып берем, деди баягы саякатчы. Сараңбай кабагын түйүп, менин дүкөнүмдө бекер эч нерсе жок. Суу дагы, нан дагы акча турат. Эгер акчаң жок болсо, жолуңа түш деп орой жооп берди. Саякатчы жылмайып койду да, мейли. Сараңдыгыңыз өзүңүзгө душман болбосун. Мен сизге токойдун тереңиндеги чексиз байлык үңкүрү жөнүндө айтып берейин деп чечкем. Ал жерде жаткан таштар дагы алтынга айланат дешет. Бирок ал жака барган адам жүрөгүн таза кармашы керек, деди да бурулуп чыгып кетти. Чексиз байлык үңкүрү деген сөздү укканда Сараңбайдын көздөрү жайнай түштү. Ал дароо саякатчынын артынан чуркап чыккысы келди. Бирок ал көздөн кайым жок болгон эле. Сараңбай ошол замат жолго даярдана баштады. Ал үйүндөгү эң чоң капты, эң күчтүү эшегин даярдады. Мен ошол үңкүрдү табам, баардык алтындарды капшырып келем, деп сүйлөдү ал өзүнө өзү. Эртеси таң эрте Сараңбай жолго чыкты. Ал тоону көздөй бет алды. Жол узак жана татаал болду. Күн ысып, Сараңбайдын тамагы кургады. Бир убакта ал жолдон кичинекей чымчыкты көрдү. Чымчыктын канаты кайрылып калыптыр. Ал учуп кете албай, чырылдап жерде жаткан эле. Чыр, соодагер аке, мага суу берчи, канатымды жууп алайын, деп суранды баягы чымчык. Сараңбай суусун аяп, менин суум өзүмө араң жетет. Сендей кичинекей чымчыкка короткум келбейт, деп бурулуп кетип калды. Андан ары жолун улап жүрүп отуруп, ал жолдон аксап калган коёнду жолуктурду. Коён ачка экен. Соодагер аке, куржунуңда наның көп экен, мага кичинекей күкүм берип койчу, деп суранды коён. Сараңбай кайра эле ач көздүк кылды. Жок, бул нанды үңкүргө жеткенде өзүм жеймин. Сага бере турган наным жок, деп коёнду да кууп жиберди. Акыры күн батаар алдында ал токойдун эң калың жерине жетти. Ал жерде чоң асканын боорунда чындап эле жаркыраган жарык көрүнүп турду. Бул баягы саякатчы айткан сыйкырдуу үңкүр эле. Үңкүрдүн оозунда алтын жалаткан канаттары бар чоң бүркүт олтуруптур. Бүркүт адамча тил менен мындай деди: "Кош келдиң, жолоочу. Бул үңкүргө ким кирсе, каалаган байлыгын ала алат. Бирок
bir gana şart бар. Gün batkança ünkürden çıkıp ketişkin gerek. Жана эң негизгиси өзүң көтөрө ала турган гана жүктү ал. Эгер ач көздүк кылып ашыкча алсаң, үңкүр түбөлүккө жабылат. Сараңбай бүркүттүн сөзүн чалабыла угуп, башын ийкеди да шашылып ичкери кирип кетти. Үңкүрдүн ичи жомоктогудай кооз экен. Дубалдары жакут, изумруд жана алмаз таштар менен кооздолуп, жерде үйүлүп алтындар жатыптыр. Сараңбайдын эси ооп кала жаздады. Ал сүйүнгөндөн кыйкырып жиберди. Мунун баары меники! Мунун баары меники! Меники! Ал дароо чоң кабын ачып, колуна тийгендерин баарын сала баштады. Мына, бул алтын табак мага керек. Бул бриллиант мончок дагы. Бул куйма алтындар дагы. Кап толуп калды. Бирок Сараңбай токтон алган жок. Ал чөнтөктөрүнө, өтүгүнүн кончуна, жада калса баш кийиминин ичине да асыл таштарды шыкай баштады. Ошентип, бүркүттүн эскертүүсү анын эсинен чыгып кетти. Дагы бир аз, мына, чоң алмазды дагы алып алайын деп, ал эң чоң жумурткадай болгон алмазга кол созду. Ошол учурда үңкүрдүн ичи күрүгү түшүп титрей баштады. Күн уясына батып бара жаткан эле үңкүрдүн оозу акырындан жабыла баштады. Сараңбай кабын көтөрөйүн деди эле ордунан жыл албай койду. Кап ушунчалык оор болгондуктан аны сүйрөө дагы мүмкүн эмес эле. Ой, апакебай деп кыйкырды Сараңбай. Капты таштасамбы? Жок. Ушунча байлыкты кантип таштайм? Ал капты сүйрөп, эшикти карай жөнөдү. Бирок ал абдан жай жылып жатты. Үңкүрдүн эшиги барган сайын кичирейип баратты. Ташта деген үн угулду сырттан. Бул баягы бүркүттүн үнү эле. Өмүрүң алтындан кымбат. Сараңбайдын бетинен тер куюлуп, деми кыстыгып баратты. Эшик жабылаарына аз гана калды. Ал же капты тандашы керек, же өмүрүн тандаш керек. Ач көз соодагер акыркы көз ирмемде түшүндү. Эгер ал азыр чыкпаса, бул алтындар менен кошо түбөлүккө караңгыда калат. Аргасы кеткенде ал оор капты жерге таштап, чөнтөгүндөгү, өтүгүндөгү таштарды да күйүп салды. Жеңилдеп калган Сараңбай акыркы күчүн жыйнап, жабылып бараткан эшиктин кичинекей жылчыгынан сыртка атып чыкты. Сараңбай сыртта кур кол чаңга боелуп жатты. Анын жанында ишенимдүү эшеги гана турат. Байлыктын баары ичте калды. Ал абдан капа болду, ыйлагысы келди, бирок ошол учурда баягы кичинекей чымчык учуп келип, анын ийинине конду. Токойдон коён да чуркап чыкты. Сараңбай терең дем алды. Ал тирүү калганына сүйүндү. Күн нуру анын жүзүнө тийди. Ал биринчи жолу алтындын жылтыраганы эмес, күндүн нуру, токойдун абасы жана эркиндик канчалык баалуу экенин түшүндү. Кечиргиле мени, токой досторум, деди ал акырын. Ошол күндөн баштап Сараңбай аябай өзгөрдү. Ал шаарына кайтып барып, болгон мүлкүн жакырларга, мукташтарга бөлүштүрүп бере баштады. Ал эми ач көздүк кылган күндөрүн эстегенде, байлык колдун кири. Эң башкысы таза жүрөк жана эркиндик экен, деп балдарга жомок айтып берип калыптыр. Көрдүңөрбү? Байлык, алтын, күмүш, каухар, изумруд, алмаз адамга бакыт тартуулабайт. Эч качан сараң жана жаман адаттуу болбогула. Силерге жакшы тилектерди айтып, бүгүнкү жомогумду токтотоюн да баарыбыз чогуу эми уктайлы. Жакшы жаткыла достор.